bu granitsani толық жабыш керек та. Жаппаса болбойт. Biz бүт көмір менен камсыз этип жатсак, un менен камсыз этип жатсак, күрүч менен камсыз этип жатсак, бензин менен, стройматериал менен бүт контрабанда лейлектен кирет. А буну карабайтардан келип биздин жараныбызды карайт. Бул жерде өзү граница жок. Жок эле өздөрүнчө граница түзүп алып, азыр ушинтип атат. Биздин бийлик караш керек. Biz митингге келгенибиз жок, биз суранып келип атабыз. Азыр ошол балдардан эч бир кабар жок. Кабар болгондо биз үн чыкпайт элек. Кабар болуш керек. Биттасы ооруйт эле бечара, кичине немеси ден соолугу сал немеле. Ого биз тыжалат болуп отурабыз. Аларды баксак алар бизди каңап турат. Ошого энди дагы бийликке дагы жеткириш керек. Май айдан баштап уже көмүр башталат. Көмүрдү полный запас кылып алат. Сүлүктөр полный немеге кирет. Хажентке кирет. Сүлүктүн көмүрү 90% хажент пайдаланат. Ошолор кармаш керек. Bir ay, 2 ay toşkondan keyin özleri ana keyin kelişimge keledi. Özleri granitsani aytat. Böleyik deydi. Şularda nima qilish kerak? Tashiy aytadi. Ancha tashiy. Tajiklar jarimini kirgizib qo'yadi. Har bir qadamda kontrabanda. Demek sizler aytib жатқан chegara nima leylekte chegara taqtalgan emas, buni. Taqtalgan emas, özleri granitsani jilib olib bizniki deb söntüp talashadi. Buni adashib kirib ketdi deganga men ishonmayman. Bularning boshlarida olib ketgan. Aha, negizi al jerde. Kim var? Çoldaşım var, kıyım var, tağım var. 3 adam men uzatkanım çoğunu tek. Bular biznes kılgan emez. Özsüz kalp getiren yükü bakıp durasına degan. Kıyım özü malga kızıgan. Катуу сүйлөй бериңиз апа. Урматтуу ушу чоңдор, Садыр Жапаров, биз сизге кайрылуубуздун себеби мына ушул биздин укабыз, тууган уругубуздун балдарына ушу сиздер сүйлөшүп чечип берүүңүздөрдү суранабыз. Мына Батыр энеси 8 баланы жалгыз бой аял чоңойткон. Анан ушул эл журт менен биз Тажикстанга ушул балдар мына бир жумадан бери жатат экен. Кандай гана ушуну чечип бере албайсыздар сиздер. Сиздерден биз өтө өтүнүп суранабыз. Кайрылып чечип ушу балдарды тез аранын ичинде чыгарып берүүңүздөрдү суранабыз.